Чыңгыз Айтматов 1982 жылы келген Баткенге келип, ошол негизги ошондо биз редакцияда журналист элек катышып интервью алганыбызда ал киши айткан. Мен Баткенге келгенimдин бир себеби, мен Өрүкзар жергесин Баткендин эң бир кооз жерлеринин бири. Анын үстүнө улуу айкелчи Тургунбай Садыковдой досумдун өңгөн өскөн элин жерин бир көрүп кетүү менен парызым да карызым да деп айткан эле. Бир келгеним себеби ушул. Мен аны көрбөсөм көңүлүм жайына түшпөйт деп ошентип айткан да. Чыңгыз Айтматов келгенде бул жерде бүт айылдардын аксакалдары келген, чыгармачыл адамдар келген, жаштары келген, ошолор менен жолугушуп, пикир алмашып, өзүнүн ой пикирин бөлүшүп, аксакалдар менен баарлашып, андан кийин баягы райондун жетекчилиги менен чоң эстелик багына өзүнүн эстелик дарагын уулу Аскар экөө олтургузган. Эми бул Чыңгыз Айтматовдун улуу инсан, дүйнөлүк жазуучунун негизги бир эмес касиеттеринин бири бул анын ар бир сөзү башка адамдар үчүн дагы эле педагогикалык чоң таасири бар, философиялык ойлор экен да, тарбиялык мааниси бар. Мисалы ошондо дарак отургузуп жатканда уулу Аскарга кайрылып, улуум Аскар, көчөттүн астын кенен каз, борпоң топурактардан ташта. Бул дарак келечекте чоң чынар болуп жетилиш керек деп айткан. Бул бир эле Аскарга айтылган сөз эмес. Бул ошол төгөрөктөгүлөрдүн бардыгына таасир этти. Биздин азыркы чейин ошол сөзү эсибизде турат. Биз аны балдарга айтып жатабыз эми. Ошол эле сөзү биз билсек дагы бизге дагы кошумча таасир калтырды да. Андан кийин көчөттү олтургузуп бүткөндөн кийин уулу Аскар колду жууп жатканда бир сөз айтты. Уулум Аскар, колду жуугандан кийин кыргызда колду силкпейт деди. Колду силксе жаман болот деди. Мына ошол сөздө ошол төгөрөктө отурган жаштарга таасир этти, эч кимдин эсинен чыкпайт. Бул жөнөкөй эле бир сүйлөмдөрү да, бул этно педагог экен да бул кишинин. Анан үчүнчү бир эмеси ушул Баткенде азыр айтылып жүрөт. Биздин бир чыгармачыл инибиз бар эле, ошону менен бир жолугушканда айткан экен. Баягы Баткенде мөмөлүү дарактардын башында кеч күздө калып эң бышыккан, эң акыркы жемиш дарактын башында калып кетет да, ал даамы жагынан өтө таттуу, бышып жетилген, калып кеткен мөмөнү газенек деп коет Баткенде. Ошондо айткан экен, кап ушул сөзү мен мурдараак билгенимде Кызыл алма повестинин атын газенек деп коймок экенмин деп. Себеби ошол кызыл алма калып кеткен алманын эң акыркы түшүмү, кыпкызыл болуп ышкан түшүмү Баткенде газенек деп айтылат. Ошондо бирге сүрөткө түштүк, чогуу. Кийин мен журналисттер союзунун, Кыргызстан журналисттер союзунун 6-съездине делегат болуп барганда мен Чыңгыз Айтматов менен жолугушуп, ошол сөздөрдүн бирөөнү тапшырдым. Ошондо дагы Баткен элине, жерине салам айта бар, тынч болсундар деп дагы бир жакшы, бир жөнөкөй сүйлөм менен жөнөкөй жакшы тилектерин айтты да.